Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт. Анын имараты 1974-жылы курулган. Аэропорт жумасына 160га жакын каттамды уюштурат. Ош аба майданы Манас аэропортунун филиалы болуп саналат. Өткөн жылга салыштырмалуу эл аралык жана ички каттамдардын саны быйыл 2 эсе көбөйгөн. Айта кетсек, мисалы 21-жылы жалпы эсеби менен алганда 158 каттам аткарылды. Бул бак ички каттамдар жана эл аралык багытында болгон каттамдар. 2022-жылы мына весенне-летний период дейт, бул жарым жылдык арасында эле биз уже 114 каттамды эме кылдык. Бул международный направление, а местный направление болсо 100 каттам аткарылып атат да. Көбөйүп атат. Бул уже 2 эсе, 2,5 эсе көп мурунку жылдарга салыштырмалуу. 2021-2022 жылдар аралыгында жүргүнчүлөргө мыкты шарттар түзүлүп, бир топ өзгөрүүлөр болду. Санариптештирүүнүн алкагында кагаз иштери жоюлуп, электрондук системага толук өттү. Мындай ишкерлерге шарттар түзүлүп атат. Бул мисалы ошол эле санариптештирүү жанакы өзүнүн база неме мурун кагаз жүзүндө жасалган иштердин көбү азыр мындай электрондой форматка өттү. Анан жүргүнчүлөр үчүн дагы залды кеңейтүү боюнча ошо ичинде комфортное пребывание деп коет, ошонун үстүндө мындай шарттар түзүлүп атат. Баштапка салыштырмалуу быйыл Ош эл аралык аэропортунда 20% жумушчу орун түзүлүп, 123 адам иш менен камсыз болду. Бул авиа каттамдардын көбөйгөнүнөн кабар берет. Ага Ош эл аралык аэропортунун жетекчиси Арипжан Токуровдун салымы чоң. Рейстер көбөйгөнүнө байланыштуу 2021 жылдын биринчи кварталын алып, 2022 жылдын биринчи кварталына караганда рейстер аябай көбөйдү. Рейстер көбөйгөнүнө байланыштуу 16%га биздин жумуш орундары да көбөйдү да. Аэропорт стратегиялык объект болгон үчүн бизге басым жасалат. Авиационный институту бүтүп келген балдар, жумушчу орундарын ошолорго берилет да. Авиациялык билими бар балдарды, специалисттерди алганга аракет кылабыз. Аэропорт расширение болгон жок, ошол боюнча эле турат. Бирок рейстер көбөйдү да. Көбөйгөнү бул авиакомпаниялар менен сүйлөшүп, ошолордун баарын жетекчи аркылуу болот да бардыгычы. Адам өмүрү табылгыс байлык. Алардын коопсуздугун көзөмөлдөгөн 900дөн ашуун кызматкер иштейт. Атайын даярдыктан өткөн адистер Бишкектеги авиациялык институттан же коңшу өлкөлөрдөн билим алып келген кесипкөй кызматкерлер. Каттамдар көбөйүп атпайбы? Каттамдар көбөйгөндө демек жанакы жүргүнчүлөр тейлөө дагы талаптар чоңоет. Каттамдар көбөйгөн сайын иш орундары чыга берет, анан ошого карап адамдар алынат. Атайын даярдык бизде Бишкек шаарында жайгашкан авиациялык институт бар. Ошол жерден кадрлар даярдалат, адистер. Же болбосо ошо жакынкы Кыргызстандан сыртта Алматы шаарында бар, Москва шаарында, башка шаарларда да бар, башка өлкөлөрдөн ошол жактан да атайын даярдыкка өтүп келишет. Жүргүнчүлөрдүн жүктөрүнө болгон көзөмөл жана ишеним бекем сакталган. Кызматкерлер тарабынан баардык коопсуздук иштери каралып, жүк ташуу бөлүмү да жылдан жылга өзгөрүп, өнүгүп бара жатканы байкалат. Да, ошо жылдан жылга, күндөн күнгө заманга ылайык шарттар өзгөрүлөт. Илгери баягындай грузовой машиналарда зилдерде түшүрүлсө, мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, тележкаларда, отдельный немелерде тракторлор келип, ошолордо түшүрүлөт. Отдельный ошо айткандай багаж транспортер, ленталишен транспортерлор бар, ошодон самолетко түшүрүлөт, самолеттон. Ошо багаж боюнча самолеттон кабыл алганда өзүнүн багажный ведомостенин документ алат. Ошонун негизинде балдар кабыл алышат. То есть повреждение какой-то порча багажа болсо, ошого жазылат нумерация боюнча. Ош эл аралык аэропорттун жетекчиси Арипжан Токуров алгаш жетекчилик кызматына киришкенден тартып чыгашаны азайтууга киришкен. Киреше булагы көбөйүп 2021 жылдын жыйынтыгында 1 миллиард 600 миллион сомго чейин чыкты. 2018-19 жылдары бул көрсөткүч болгону 820 миллион сомду гана көрсөткөн. Экономика боюнча результативный работа деген бул эң биринчи доходдорду кыскартышка аракет кылыш керек. Биз доходдорду кыскарттык. Мына биз келгенде пандемия болуп, биз практически 6 ай жумуштуу болуп жатат.
ар жакка бул жактарга чыгып авиакомпаниялар менен сүйлөшүп чартерный рейстерди ачтык. Жаныбызда коңшу өлкөдөгү Өзбекстандан пассажирлерди бул жака аларды жиберип өзүмүнө барып, ал жакта сүйлөшүп келип, оштон учурларды оштон учуруп, пассажирлердин потогун көбөйттүк. Ошол расходду кетирдик практически. Бир аз андан азыраак, но биздин таза киришибиз 2 эсе көбөйүп, 1,5 миллиард 600 миллион акча таап, биз өкмөткө өткөрүп бергенбиз. Биздин ишибиз позитивный результат ошол. Авиакомпаниялар менен сүйлөшүп, чартерный рейстерди чакырып, башка мамлекеттерден, коңшу өлкөлөрдөн чакырып, бизге соседи эмес бул Андижан, Фергана, Наманган облус. Ал жактан жүргүнчүлөр чакырдык, аларга шарт түзүп бердик. Ошентип андан сырткары бул жерде аэропорттун ичинде неавиационный деятельность дейт, ал коммерческий услугаларды көрсөттүк, аларга арендага жайларды бердик. Ошол менен биз пайдаларыбызды, киришибизди көтөрүп алдык. Ош эл аралык аэропорту мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө салым кошуп жатат. 2021-жылы 13 миңден ашуун учуп конууларды кабыл алган. Быйыл мындан да көп рейстерди кабыл алууну пландаштырып жатат. Алдыда туризм өнүгүп, көптөгөн авиакомпаниялар менен келишимдер түзүлөт. Ош аэропортунун аянтчасы көп самолетторду кабыл алууга азырынча тар. Аны кеңейтүү боюнча алдыда иштер аткарыларын жетекчилик кошумчалады. Чындыгында бир аз тардык кылат. Элге ыңгайсыздык жаратылып турат азыр. Биз азыр иштеп атабыз, анын үстүнөн дагы өзүбүздүн күчүбүз менен дагы площадьтарды дагы көбөйтөлүп атабыз, регистрацион стойкаларды, пассажирлерге бүт шарттар түзүп берүүгө аракет кылып атабыз. Андан сырткары министерствода, Минтрансда, Министерство финансында инвесторлор менен сүйлөшүү жүрүп атат. Күтүп атабыз, жакын күндөрү келишсе, жаңа аэровокзальный комплекс курууга аракет кылып атабыз. Ош эл аралык аэропорту учурда саатына 750 жүргүнчүнү тейлейт. Алдыда бул көрсөткүчтү өстүрүп саатына 2000ден ашуун жаранды тейлөөнү пландаштырууда. Мындан сырткары Ош аба майданында Индиядан түз авиа каттам ачуу пландары бар. Бизге Индияга ачышыбыз керек рейстерди. Бизде Индиядан келген туристтер, студенттер көп. Жакында мына июнда баштап Кытай ачылат. Бул ал жерде биз Оштон Урумчи, Кашкар рейстерди ачканга ниет даярданып атабыз. Андан сырткары дагы сырт жакка башка компанияларды, Европадан компанияларды келип учкан деп аэропорту көрсөтүшүбүз керек, биз ага аракет кылып атабыз. Буга чейин бул иштер болгон эмес. Келип эле түшүп атат, алып атабыз, аракеттер жасалган эмес да. Мына ошолорду биз ушулардын эсебинен киришибиз аябай жакшы. Мындан ары дагы ошол үчүн иштеп жатабыз. Аэропорт кызматкерлеринин жоопкерчилиги жогору. Жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу ар бир авиа кызматкердин колунда. Адам өмүрү алардын бейкапар көздөгөн жерине жетиши, багытынын түз болушу үчүн Ош эл аралык аэропорту каттуу талаптын үстүндө иштеп жатат. Пожарный час менен биргелек азыр биздин өзүбүзчө бөлөк башка зданияга көчүрүп жата турган жерлерибизди оңдоп, ошол жака бөлүндү. Биз бир суткада 3 саат уктаган акыбыз бар. Ошол жерге бизге шартты түзүп берген, ошол жерлерге кирип чыгып 3 саат гана дем алабыз. Ошо шарттарды бөлүп берген. Бизге шартты түзүп бергенден башка службаларга деле аралашканга мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Эми аралашыштын эле кереги жок. Ар ким өзүнүн ишин кылыш керек да. Мындай мурунку жылдарга салыштырмалуу жакшы эле деп айтсак болот. Бизди канааттандырат жакшы эле. Өзгөрүүлөр эми кандай десек, ийгиликтер бул аэропортто шарттарды кичине мындай пассажирлерге шарттар түзүлүп атат. Ичинде ушул вокзалдын ичинде кирген пассажирлерге шарттар бар деп эсептейм мен. Жакшы эле, Кудайга шүгүр. Учурда Ош аба майданы кадимки тартипте иштеп жатат. Жаан чачын бизде да болду. Бардык жерде болот. Ар кандай ушак айкын сөздөргө ишенбеш керек. Мынакей жакшы, мына учканы чыгып атабыз. Эл каттап атат. Тынч, бардык жок жакшы. Заманыбыз тынч болсун. Ошондой сөздөргө ар кандай билип билбей айткандарга ишенбейлик. Келдик, мынакей өтүп кетип атабыз. Эч кандай тоскоолдук жок. Эч ким менен иши жок. Келгенде мынакей
Бул жердин сотрудниктери жакшы прием кылып, текшерип, билетти берип, мынакей кирип кетип барабыз. Ош аэропортунун диспетчерлик бөлүмүнүн жетекчиси Жылдыз Токторбаева, мекеменин башчысы Арипжан Токуров ага жана айрым кызматкерлерге кысым кылып кадрдык башаламандык болуп жатканын айтып чыккан. Ош эл аралык аэропортунун башчысы Арипжан Токуров мекеменин айрым кызматкерлеринин дооматын четке кагып, кызматкерлерге куугунтук болбогонун айтат. Жылдыз Токторбаева башкы орунга которулганын билдирди. Бизде да жакында бир 5-6 чыгып бир айымыбызды жумуштан биз айдаган жокпуз аны, биз Токторбаеваны элеген кызматынан жылдырып башка кызматты бердик. Анын себептери бар, ал бизге тиешелүү эмес. Ал Токторбаева Жылдыз өзү билет. Ошо карабастан кара бизге эме кылып атат. Прессинг, давление деп жалып кылып жүрөт. Мен ага, пожалуйста, мына жумушту алып, өзүнүн кесиби боюнча, ошол кесибин ошого окугансың. Ошол кесип боюнча сен иштейсиң деп инженерский бир должность бердик. Тагы сотторго кайрылып калды деп, соттордун бүт республика соттор алмашты. Эч ким тааныбайт, эч ким заказ кылган жок. Ошол жерден тактап акталып келсин. Анын жанындагы балдар кошулуп келишип, анын 2 саат 3 сааттан кийин кайра келишип, себеби эмне экенин түшүндү окшойт балдар. Түшүнүшүп келип кечирип сурап кетишкен. Азыр иштеп атат баардык ордунда. Бирөөнө эч ким прессинг кылган жок. Алдыда улуттук авиакомпанияларды көбөйтүү, өз жерибизде учкучтарды даярдоо боюнча пландар түзүлүп жатат. Перизада Ташиева, Улкан Зундугузу, Зайыр Абдыкеримов, Ош шаары.